айык алат. Мына біз өткөндө ушул Кыргызстандын эң каражаттуу адамы Бабанов жөнүндө сөз кылганбыз. Көргөн түшүбүздү, анан бүгүнкү күндөгү акыбалын. Көрдүңүзбү? Каражаттуу адам эгер ошол ордунда болсо, анда премьер-министр болгон кезде эле сакталып калат эле. Анда Аби браты Сооронбайды колдобой эле, анда ошол экөө түркчө сүйлөшүп атпайбы? Түрк экөөсүн же колдоп коет эле. Эгер ааламдык орду болсо, анан башка энеси башка улуттагы адам келип кантип Кыргызга башчы боло алат? Аалам буйруган жок да. Демек, ал биздин көргөн түш, ал жөн эле башы. Керек болсо ошо тапкан табылгасы ошол Кыргызда калышы керек, андай адамдардын. Ал тапкан табылганы кайдан тапты? Мисалга, Айдар менен дос болуп тапты, Максим менен дос болуп тапты. Рейдер болду, басып алды. АКБ Кыргызстан кимдики эле? Шарипа Садубакасованык эле. Ошон үчүн акча иштетүүнү адам өзү билиш керек делет. Мына өткөн сабакта да айтып өттүм эле. Адам акчаны пайдалануу жолун өздөштүрбөсө, ордуна койбосо, чоң кыйроого дуушар болот. Акча бул азгырык, энергияңды, касиетиңди жейт, касиетиңди чарпып жолдон чыгарат, мен деген сезимди өрчүтөт. Акча бул чексиз азап, кыйынчылык, өлүм, өзүн өзү жоюу түрдүү азап жол. Ал эми эмгектен өмүр өткөзүү жакшы жыйынтык берет. Мына ошондой адамдар үчүн жазылган. Азгырды, касиетин качырды. Ошондуктан каражатка эмес, урматтуу журтум, касиетиңиздерге калыптаныңыздар. Кудай адамды ошентип акча чогулт деп жараткан жок. Кудай Кыргызды ошол акча азап алып келгенде, анан азаптан куткар деп чыгарды. Жаратты. Ошо акча азап алып келгенде ошондон чыгарып кет деп Кыргызды жараткан. Ошондуктан ошо каражат касиетиңди жеген. Калыс адамды касиет жылуу болот дейт. Акча калыстыктан кайттырып атпайбы? Мына, келиңиздер. Ошон үчүн эң биринчи кырсыксаң кырсык сен, ошо каражаттан кырсык. А бирок касиеттен кырсыкпа. Ошого улай